Урматтуу телекөрүүчүлөр, 21-кылым бул абдан илимдин, информациялык технологиянын дүңгүрөп өсүп келе жаткан кылымы болуп эсептелет. Ошондуктан сиздердин назарыңыздарга ошол жакын арада эле болуп өткөн, ачылган чоң бир олуттуу илимий жаңылыктар жөнүндө да айтууну туура көрдүк. Мисалы үчүн, мынакей Европада Швейцария менен Франциянын ортосунда атайын чоң адрондук коллайдер деген эксперименталдык установка курулган болчу. Ал эксперименталдык установканын тарыхы анча деле узак эмес, ал акыркы 10-15 жылда мына кече жакын деле ошол физиктер, химиктер, биологдор, ал турсу медиктер абдан жакшы түшүнгөн элементардык бөлүкчөлөрдү ылдамдатуу процесси негизинде Хиггстин бозону боюнча абдан чоң маалыматтар алынгандыгын бүт дүйнө жүзүндөгү баягындай телеграф, интернет булактары ушунду берип жатат. Биздин Кыргызстан окумуштуулары дагы бул боюнча өздөрүнүн пикирлерин абдан активдүү түрдө комментарий кылып жатышат. Биз кийинки берүүлөрүбүздө биздин ошол теоретик окумуштуулардын комментарийлерин сиздердин назарыңыздарга бермекчибиз. Дагы бир мисалы үчүн мени өзүмдү абдан кызыктырган нерсе болду. Биз классикалык түрдө айталы атом ядросунан нейтрондордун жалгыз же болбосо кандайдыр бир баягындай энергетикалык бир порция боюнча бөлүп чыгуусу жөнүндө сөз кылып студенттерге лекциялар ушуларды айтып келе турган болсок, бир ай мурун абдан чоң бир сенсация болду. Америка Кошмо Штатынын Беркли илим изилдөө институтунда, Беркли университетинде америкалык физиктер бир учурда нейтрондордун кош нейтрондун ядродон учуп чыкканын байкашты. Чынында эле бунун теориялык түшүндүрүү иши али физиктердин алдында турат. Ал боюнча дагы чынында көптөгөн бир ачуулар тургандай болуп турат. Кийинки учурларда бул мына Москвадагы Ломоносов атындагы университеттин физиктери да буну өздөрүнүн эксперименталдык эме боюнча далилдешип, абдан жакшынакай ушундай бир чоң сенсацияларды берип жатат. Кытайдын Гонконг шаарында окумуштуулар аккумуляторлордун жаңы тибин сунуш кылды. Болгону бир ай болду. Бул дагы бир абдан кызык болуп атат. Эми анда ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Бул аккумулятор деген бул өзүнүн түзүлүшү боюнча абдан чоң деңгээлге жеткен, ар бир авто сүйүүчү аккумуляторду колдонот, аны зарядтай билет жана башка нерселер. Бирок бул кытайлык окумуштуулардын ошол ойлоп тапкан аккумуляторлору бүгүнкү күндө өздөрүнүн структурасы боюнча, жаңылыгы боюнча кескин түрдө айырмаланган. Именно нано технологиялык уровенде, деңгээлде жасалган ушундай бир жаңылыктарды сунуш кылып атышат. Ион, баягы зарядталган атомдун бөлүгү ион өзүнүн энергиясын ошол курчап турган айланадагы жалпы эле жылуулуктан алат экен дагы, ошонун баардыгын аккумулировать этип, анан аны бизге ошол пайдаланганга толук мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Биз өткөндө сиздер менен биринчи жолу кыргыз тилинде бүгүнкү күндөгү илимий жетишкендер кандай болуп жатат, дүйнөлүк илимдин өнүгүү тенденциясы каякта көздөй кетип жатат, анын контекстинде биздин Кыргызстанда деги эле илим жолу, илим деңгээли ошол дүйнөлүк чакырыктарга бүгүнкү проблемаларды чечүүгө өзүнүн салымын кошуп жатабы, ошондой сөз кылган болчубуз. Анын ичинен эң популярдуу бүгүнкү күндө абдан катуу талкууланып, көп көңүл бурулуп жаткан нанотехнология процессине, илим тармагына көңүл бурган болчубуз. Биз ошол биринчи баштаган традициябызды улантып, бүгүн дагы бир абдан маанилүү болгон, жалпы эле адамзаттын өзүнүн бүгүнкү жашоо турмушундагы абдан бир чечүүчү ролду ойногон илимдин чоң тармагы бул медицина тармагына ошол арнайы деп чечтик. Анын ичинен медицинанын өзүнүн ийгиликтери кандай? Анын контекстинде жалпы бүгүн рак оорусу кандай маанилүү, кандай
көп проблемаларды түзүп жаткандыгын эске алуу менен онкология илим тармагына көңүл буралы деп чечтик. Кыргыз онкологиянын бир топ окумуштуулары азыркы кезде ушу биздин негизибизди түзүп аткан окумуштуулар бар. Мурунку Союздун убагында Россиядан билим алып келген азаматтар, алар ошону токтоп калбай улантып атышат. Чынында эми баягы мурункудай эксперименталдык онкология болбогону менен ошо берки прикладной онкологияны илимдин кадрларды даярдоо боюнча дагы иштерибиз токтоп калган жок. Мына былтыркы жылы бизде 3 адам илимдин кандидат деген өзүнүн укугун илимдик даражасын жактады. Москвадан бир жигитибиз борбордук Москвада Россиянын онкология борборунан аспирантураны бүтүп дагы жактап келди. Ошону менен 4 адам былтыркы жылы илимдин кандидат деген наамга жетишти. Анан быйылкы жылы дагы ушу 2-3-өн күтүп атабыз. Рак ооруларынын диагнозун табууда дагы мына өзүңүздөр козгоп аткан нанотехнология, наномедицина өтө келечектүү нерсе да. Бул тууралуу мына өткөн кылымда Ричард Фельдман деген окумушту айтып өткөн, ылдый жакта көп оорун бар дегенде, значит ылдый жакта оорун көп дегени ошол микрочастицалардын деңгээлинде оорулуу клеткаларга дарыны ташып жеткирүү, анан ошолорду адрестүү түрдө жанагы клетканын ичиндеги митохондрия, ядро дегендери бар да, мына ошолорго чейин жеткирип, анан ошол клеткаларды жок кылуу боюнча көп нерселерди негиздеп кеткен. Ал киши ошол наномедицинанын мындай бир пайгамбары болуп эсептелет да. Мынакей сиздер профессор Накен Касиевдин сөзүнөн кийин биз бир чоң мындай жаңылык иретинде айтсак болот, медицина менен айталы эксперименталдык ядролук физиканын ортосунда кандай байланыш бар экенин профессор айтып жатпайбы? Мисалы үчүн ошол Нобель сыйлыгынын лауреаты Ричард Фейнман убагында төмөн жакта абдан көп боштук орун бар. Эгерде ошону биз изилдей биле турган болсок, анда биз аны прикладдык медицинага, анын ичинен эксперимент жүргүзүүгө, эбегейсиз чоң ушундай перспективаны ачабыз деп айтып атканы мени абдан ушундай бир чет таң калтырып, бир чет абдан шыктандырып турат. Демек, биз өткөн берүүбүздөгү айткандай, ошол нано роботторду ошо молекулалык деңгээлде, атомдук деңгээлде жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болсок, анда ошол рак ооруларынын жана башка молекуляр деңгээлдеги талап кылына турган, изилдене турган оорулардын баардыгын ошол алгачкы стадиясында эле анын себебин билип, ага диагностика коюунга абдан чоң ушундай мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Биздин химиотерапевттер бир топ иштер жасап атат. Азыркы мисалы эл аралык стандарт менен, эл аралык протокол менен химиотерапия балдар бөлүмүндө дагы, химиотерапия бөлүмүндө да жүргүзүп атат. Ошолордун эң негизги мындай базасы нанотехнология, наномедицина болуп эсептелет. Ошо дарылоо маселесинин ичинен мен ойлойм келечектүүсү дагы өтө актуалдыгы дагы бул химиотерапия менен дарылоо болуп эсептелет. Ошондуктан бизде ушул Абдулдаев Турузбек Алдагандай деген илимдин доктору жетектеген бөлүм бар. Ошол биздин илимий чөлкөмдө агыш абдан бир орунду жакшы иштер жасап атат. Анан жана өзүңүздөр өткөндө айткандай ошо нанотехнологиянын негизинде диагнозду коюу, нанотехнологиянын негизинде дары-дармекти оорулуга баягы талуу жерлерине клеткага чейин жеткирүү маселеси боюнча ушул химиотерапия жагы өтө актуалды да. Мына ушул жактан бул кишинин жакында бир окумуштуусу илимдик кандидаттыкты жактады. Анан дагы бир 2-3 даярдап атат. Бардык шишик дарттарын ала турган болсок, хирургия бир 35-30% оорулуга гана колдонулат. Только ошо хирургия жолу менен дарылоо бир 25% оорулуга колдонот деп айтсак болот. Нур методу менен дарылоо да. Да, экинчи ыкмасы ушундай болуп эсептелет. Бул где-то 70-80% оорулуу ошол жол менен ооруланат. Анан эң үчүнчү аябай өнүгүп аткан акыркы 15-20 жылдан бери өнүгүп келаткан бул 3-үчү ыкмасы болсо, бул жанагы дары
заттарын колдонуу боюнча. Бул дарылар ар кайсындай дарыларды колдонобуз. 100дөн ашык дары колдонулат бизде. Анан жылыга жаңы нанотехнологиялар боюнча алынган дарылар пайда болуп атат да. Ошол дарылар болсо бул химиялык синтез жолу менен алынган дарылар болот. Жаратылыш байлыктар аркылуу бул козу карындардан алынган антибиотиктер түрлөрү көбүрөөк болот. Эми андан башка дагы жанагы гормондор деп коебуз. Моноклоналдык антителолор деген акыркы кезде ошол багыт чоң өнүгүүлөр болуп атат да дүйнө жүзүндө. Мындай революционный ачылыштар болуп атса деп айтсак болот да. Мисалы үчүн жанагы ошол элгери мисалы үчүн 20 жыл мурун бул моноклональный антитело деген заттар болсо жанагы дарылоону аныктоо, диагностика багытында гана колдонула турган болсо, алардын жаңы сапаттары ачылып, азыр ошол ооруну, шишик, рак оорусун дарылоодо да аябай колдонуп атат. Эми сөзсүз түрдө бул медицина илими, анын ичинен онкология илими, жалпы эле бүгүнкү илим сөзсүз интеграция процессине дуушар болот. Өзүмдүн окутуучум академик Гариндин кол астында иштеп кеткем, академик Личеницер деген ушул Россиянын эң белгилүү химиотерапия методу менен дарылоо боюнча адистерден үйрөнүп окуп келгем. Москвада өзүбүз окуп келген баягы Блахин атындагы Россиялык онкология борбору менен тыгыз байланыштабыз, алар менен чогуу иштейбиз. Андан башка бул Казакстанда Алматыдагы, Карагандада чоң-чоң институттар бар. Жанагы фитохимия, дары чөптөрү боюнча жаңы чыккан. Ошолордун жаңы чыккан дарыларын биз ушул жерде өзүбүздүн ооруларда, бейтаптарда колдонуп, ошолорду да бир топ мындай эмелерди, илимий иштерди жүргүзөбүз да. Андан башка бул Кытай Эл Республикасы менен Германия менен жакында чоң баягы Россия, Германия, Чехия болуп, Казакстан болуп бир чоң иштерди жакында эле бүтүрдүк да. Чоң илимий изилдөөлөр жүргүзүп атабыз. Андан биргелешип, анан өзүбүз жанагы Европада, Америкада болуп аткан чоң-чоң илимий конференция, симпозиумдарга катышабыз. Ал жерден биздин шакирттерибиз да мен катары эле 3 врачыбыз ошол Европанын химиотерапевттер коомунун анык мүчөлөрү болуп кабыл алынышкан, сертификация өтөп, Американын химиотерапевттер коомунун анык мүчөлөрү болуп эсептелишет. Профессор Абдылдаевдин дагы ошол сүйлөгөндөрүнөн кийин ушундай нерсени түшүндүм. Айрыкча алдыңкы өлкөлөрдүн илимий лабораториялар менен байланышып, ал киши айтып атпайбы, ошол Москвадагы онкология институту менен тыгыз байланышта болгондору. Ошол онкология институтунда ошо профессор Абдылдаев өзү илимпоз катары калыптангандыгы, ошол академик Блахиндин мектебинен чыгып, ал боюнча ушундай илимий кандидаттык жана доктордук диссертацияларын жазып, аларды ошол тажрыйбада иш жүзүндө жайылткандыгы бул чынында эле биздин жаш окумуштууларды көп шыктандырат. Биринчи пайда болгон дарылары болсо, бул шишикти эле жок кылбастан кичине жанагы нормальный ткань клеткаларга да терс таасирин тийгизчи да. Анан ошол терс таасирлери көп болуп, больнойлор кыйналып, кээ бирөөнүн чачтары түшүп, кээ бирөөнүн жана чөчүктарына дагы терс таасирин тийгизип, ашказан, ичеги, башка органдарына да терс таасирин тийгизчи да. Азыр бул жаңы чыгып аткан таблеткалар кээ бирөө таблетка түрүндө чыгып атат. Мисалы үчүн герцептин организмге киргенден кийин вена аркылуу берилет. Ошондо бул жанагы рактын клеткаларынын мембранасын талкалап, ошол белокту жок кылып, НК клеткалар деген бар, ошолорду активировать этип туруп, анан баягы эртеси бериле турган химия препараттарга жол ачып берет да. Андан кийин жана апоптоз деп коебуз, физиологический смерть
жанагы клеткалардын ошолорду тазалап берет да. Ошондой уникальный механизми бар. Ксилода болсо бул илгерки фторацилга салыштырмалуу башка дары. Муну абдан акылдуу таблетка деп коюшат врачтар. Бул таблетка организмге киргенден кийин эки маал кабыл алынгандан кийин ушул опухолдун ичине кирип туруп, анан баягы атайын ферменттер эгерде болсо, ошол опухоль шишиктин ичинде ошол ферменттер аркылуу анык фторацил деген дарыга айланат да. Ошол концентрациясы шишиктин ичинде, рактын клеткаларынын ичинде 14 эсе көп болот да. Анан баягы нормальный клеткаларга терс таасири абдан кескин түрдө азаят. Андан кийин үчүнчү дарыны айтып кете турган болсок, бул авастин. Тоже баягы кан тамырлар пайда болуп, жана метастаз болуп кетип атпайбы? Рактын клеткалары бат-баттан метастаз мээге, өпкөгө, сөөгкө, ар кайсы көп органдарга берет метастаздарды. Ошондо бул жерде жанагы патологический кан тамырларды пайда кыла турган атайын VEGF деген факторлор бар. Ошо авастин кан тамырынын ичине киргенден кийин ушул факторлорду тазалап жок кылып, кадимкидей баягы арыктагы сууну бууп салгандай кан тамырларды соолтуп таштайт да. Ушундай уникальный механизм. Эмчектин жанагы шишик ооруларын ала турган болсок, ошондо жанагы ошол шишиктин оорулары атайын заттарды, белокторду бөлүп чыгарат. Ошону аныктап алгандан кийин HER2 нео деген белок если болсо бир көбүнөсүн ооруларда аныкталат. Ошондо жана герцептин деген атайын ошо белокту антителону жогото турган атайын герцептин деген дары колдонулат. Мисалы үчүн шишиктин дагы бир эң жанагы өтө опурталуу формалары бар, злокачественный дегени. Ошол көбүнесе чоң метастаздарды берет, башка органдарга, мээге бериши мүмкүн, сөөгкө, өпкөгө, ички органдарга. Ошондо эң негизги фактору болуп метастаз берип аткан убакта ушу атайын кан тамырларды пайда кылат да, ушул өзү шишиктин өзүнүн клеткалары. Жаңы кан тамырларды, патологический сосуддарды. Ошонун пайда болушу үчүн атайын ошондой бир өзүнүн бир факторлору болот. Кан тамырынын ичинде аныктала турган. Эгер ошонусу боло турган болсо, мисалы үчүн авастин деген дары колдонулуп атат акыркы кезде. Патологический кан тамырларды жок кылып, кадимкидей ушул баягы арыктын суусун бууп салгандай кургатып, кан тамырларды жоготуп, акырында ошол шишиктин метастаздары жоголуп же токтоп кала тургандай касиеттеги дарылар да. Бул дарылар көбүнчө жанагы моноклональный антителолордон алынган. Бул түздөн түз шишик оорусун дарылоого багытталган эмес, бул химиотерапия менен кошо бериле турган дарылоочу заттар деп айтсак болот да. Химиотерапияны өткөргөндө бир эле курс менен чектелбейт. 3 жума сайын 21 күндө ортосунда дем алыш кылып туруп, анан кайра өткөрө беребиз. Орточо бир 6 курска чейин алышат оорулар. Андан кийин баягы беркиндей башка ыкмаларын өтөт. Иммунотерапиясына же хирургия жолуна же нур менен кактоо ыкмаларына өтүп, ушундай комбинациялар жасалып турат. Компьютерный томография, ана магнитный резонанс деген эки аппаратура бар да, ошол рак оорусунун диагнозун коюуда дагы ошол аппаратуралардын негизги мындай максаты ошо нано технологияны пайдаланып оорун эртерээк табуу жана эртерээк ага баягы дарылоо иштерин жүргүзүү. Биягынан демек ойлойм, келечекте биздин окумуштуулар бир топ жетишкендерге жетет го деген ой тилегим бар. Ушу химиотерапиянын стандарт менен дарылаган негизинде бир топ оорулар жакшы жыйынтык берип атат. Мисалы бизде жанагы 5 жылдык өмүрдүн узарышы деп коет. Ушул акыркы жылдары химия менен нурду, хирургияны жакшы үчөөн пайдаланган убактарда, үчөөн баягы негиздүү пайдаланган убактарда ошол рак менен ооруган адамдардын өмүрү 5 жыл эмес 10-15 жылга чейин созулуп атат.
кээ бирлери учеттон алынып койгондар да бар. Айрыкча балдардын арасында бизде 40 экалуу балдардын онкологиясы бар. Мына Италия менен биргелешип иш кылып атабыз азыр. Ошол акыркы дары-дармекти, жаңы дары-дармекти пайдаланганда алардын көп түрлөрү, рактын жана мен айткан 100төн ашык түрлөрүнүн бир топтору өмүрлөрү узарып, аларга окууга иштегенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Нанотехнология ошол жанагы кадимки эле стандарттык химиотерапия жолу менен дарыларды кошуп, нанотехнологиянын жетишкендиктери менен кошуу пайдалангандын натыйжасында ушундай шишик ооруларынан айыгып аткан бейтаптардын саны көбөйүп атты десек болот. Бүгүнкү заманбапка